чарчаган, көз ачык молдодон чарчаган, ушуну да көрөйүнчү дегендер гана келет. Мындай кылып бүт белдерди түздөдү, ары тартты, бери тартты, бирок диафрагма бошомоюнча ал кайра кыйшая баштайт. Biz бул жакта ичти бошотмоюнча ал эч качан түздөлбөйт. 70% боор менен жабыркайт, 70-80% бөйрөк менен оорушат. Аны көпчүлүгү маани бербейт. Бизде хондроз деп желкебиз уюп атат, далыбыз тартып атат. Азыр чындыгында бул өт менен бөйрөктөн болот. Өттү башкача элестетишет да, бул өт болгону гана боор 24 саат бою иштеп чыгарган ферменттерди бул жерде сактап эле туруучу орган. Бул сактап турат да, биздин өтүбүз эмне себептен ооруга чалдыгып атат? Бардык нерсе стресс, депрессиядан келип чыгат. Стресс, депрессия эмнеден келип чыгат? Бул жөнүндө дагы может аз токтолуп кетебиз. Ошол кезде бул спазм болуп калат да. Өттүн протогу сфинктер оди менен бул өт келип тамуучу тешик бекилип калат дагы. Уйку без менен, инсулин менен бул өт ичеге түшпөй калат да. Анан бул жерде түшпөй калган кезде бул койлана баштайт. Бул кандай болуп түшпөй калат? Өт бул суткасына боор 1 литрден 2 литрге чейин суюктук бөлүп чыгарат. Ошол суюктуктун 20 жолу бөлүнүп чыгыш керек болсо, ошол 20га бөлүнгөндө 100 тамчы, мисалга алалы, 100 тамчы тамыш керек болсо, 99,5 тамчы таматтагы 1 тамчы тамбай калат. Ошол 1 тамчы жетпей калган бизге запорду, ичи каткандыкты алып келет да. Анан ошол жарым тамчы суткасына калып отуруп, экинчи суткада 1 тамчыга айланат. Ошентип отуруп, айлар, жылдар өтүп отуруп, биздин өтүбүз пластилинде болуп койлаша баштайт. Бул койлашкандан кийин бул жака тамганы азаят дагы, тамак андан дагы начарлай баштайт да. Анан майлуу тамак жегенде бул өт өзүнүн функциясын аткарып атат, жыйрылып. Бир жок бул жакта кысылып, биз стресс, депрессия алганга бул жыйрылып калат дагы, бул жака толук кандуу тамбай калат. Ошол себептен бул кээде артты көздөп кетип калат. Бул жака келет дагы ашказанга чөт, ашказандан кызыл өңгөч, кызыл өңгөчтөн оозго келет да, зарна, оозго ачуу келет, чыпташканды ошондой кылып келет. Өттүн ооруганын биз эмнеден байкайбыз? Отуруп турганда тизенин кырсылдашы болот. Муундардын основной бизде 3 сустав бар: плечевой сустав, тазобедренный сустав, коленный сустав. Ошолордун ооруганы дагы ушу өттүн бизге жакшы тамбаган. Биз жеген май аркылуу биздин организм азыктанат. Ошон үчүн өттү тамып туруш үчүн биз өттү сурай турган кычкыл, ачуу, майлуу тамактарды жеп турушубуз керек да. Диетага бизге доктурга барганда ушундай болуп атат дегенде бизде доктурда кичине башкачараак дарылашат да, диетага отургузуп коет. Чтобы өт сурабаган тамактарды, ал жеңил болот да, өттү сурабайт дагы, өт андан беш-бетер койланып кетет. Анан кээде кичине бирдеме жеп койсо түйүлүп приступ берет да, өт чыга албастан. Бир бала келди, ушундай ооруган экен, диетага салган экен, 3 ай диетада жүрүп, уже баса албай калдым дейт. Шай кетип, арыктап, аябай кыйналган. Анан биз өтүн ачканыбызда өтүнү аябай көп чыкты дейт. Анан ошону сүрөткө тартып алып келиптир. Жарымын тартып калдым дейт, жарым тарта албай калдым дейт. Ошондо деле оңор чыккан эмес да, өт аябай койланып кеткен. Ошол себептен өттө ташты пайда кылат. Бул өттө менин ушу 7 жылдан бери иштеп келатамын, висцеральный массаж менен 4 жылдан бери иштеп келатам. Ушу 4 жылдын ичинде мен тазалаганда бөйрөктөн бир да приступ кездешкен жок. Өттөн, бөйрөктөн приступ берип атат. Бөйрөктөн таш чыгарганда, кичине мочеточникте таш келип тыгылганда, кан сара кылып, ошол кезде кичине кыйынчылык болуп атат. Өттөн бир дагы бир пациент жалып болгон жок. Таштары тазаланып, Кудайга шүгүр, УЗИге повторно түшүп, өздөрү да таң калыштуу болуп атат. Диагностика бул бизди кээ биркилери тамырдан кармайт, кээ биркилери анализ тапшыргызат. Ушул сыяктуу биз биринчи көздү, тилди, пульсту да текшеребиз, дем алуусун да текшеребиз, минутасына канча дем алат, дыханияны канча кармай алат, давлениясын өлчөбүз. Андан кийин курсактан биз диагностика кылабыз. Курсакта бүт бардыгын биздин ички денебиздин, ички органыбыздын күзгүсү болгон, бул сыртта бүт бардыгы көрсөтүп турат. Ички органда. Биринчи бул жерди басканда
Биз уйку без кандай болуп турат, спазм кандай болуп турат, буну кол сезе билиш керек. Сөзсүз түрдө бул жакта эмне болуп атканын кол билиш керек. Ооруп атабы, оорубай атабы, оору кеттиби, кетпедиби, ошол нерсени кол кармаганда кишечникте спайка жокпу, кишечник издутия жокпу, бири-бирине жабышып калган жокпу, ошону кармаганда эле биз билишибиз керек. Ушул жерден эле көрүнөт. Эгерде издутия боло турган болсо, бул биздин диафрагманы көтөрдү дагы өпкөнү кысып, кислород жеткизбестен башты тартып ооруйт. Өт жакшы тамбагандыктан биздин эки чыкый ооруйт бул жерибиз. Уйку без жакшы тамбагандыктан бизде ичти көптүрөт да, диафрагма көтөрүлүп, организмге кислород жетпей ооруйт. Ошол эле өт жакшы тамбагандан биздин кишечниктер бүт органды бул жагына ылдый өйдө кысат. Кээ бирки кыздарыбызды көрсөк, киндиктин асты дөң болуп турат, томпойуп. Аны гимнастика жасашат, ар кандай кылышат, бирок кетпейт. Ошонун бардыгы бул өт жакшы тамбагандыктан бул жерде кишечниктердин шишигинен болот. Бул ылдый көздөп басканда биздин половой органды басат да, эркектердики жанагы цистит, простатит, аденом, аялдардыкы дагы менструальный нарушение, менструация келгенде, жана айыз келгенде белинин ооруганы, табарсыктын таалганы, ошол кишечник буларды басат дагы, ал жакка кандын жакшы барбагандан болот. Ошонун бардыгын биз диагностика кылып алабыз дагы, андан кийин массаж жасайбыз. Биринчи биз буттан башташыбыз керек, сөзсүз түрдө. Висцеральный массажда бул жерде биз кармаган кезде бүт диафрагмалар бошойт. Лимфалар кыймылга келет. Ошон үчүн биринчи очередь биз буттарды бошотуп алабыз дагы. Бул буттарды бошоткондон кийин, андан кийин биринчи бул жактагы кишечниктерди ушул жактан эле көрсөтө берейин. Бутту көтөргөндөн кийин биз буларды полностью жамбаш, тазы, костюга, кишечник жабышып калат. Буларды көтөрүшүбүз керек. Биринчи очередь бул жактан көтөрөбүз дагы, андан кийин биз висцеральный массажды баштайбыз. Өттүн протогун бошотобуз. Өттүн протогу бошогонун кол сөзсүз түрдө сезиш керек. Бүт бардыгын айтып туруш керек. УЗИ сыяктуу болуп, биз организмди эмне болуп атканын байкашыбыз керек. Бул жерди бошоткондон кийин, бул жерде боор, бул жерден башталып, кабырганын астында мындайынан турат. Ошо турганда киндиктен колтукка өлчөгөндө мына ушул жерден өттү, биздин өтүбүз ушул жерде турат. Ар кимдин организми ар кандай болот. Кээ биркилердин бетибиз чоң, мурдубуз кичинекей, башыбыз кичинекей, кулагыбыз чоң сыяктуу эле, ички организм дагы боор кичине, өт чоң болуп калышы мүмкүн, өт чоң болуп, боор кичине болуп калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу биз ошону сырттан кандай турганын байкап билишибиз керек. Биринчи ылдый көздөп басабыз дагы, колду кабырганын ичине киргизип, мына өттү басышыбыз керек биз. Ошондо өтүбүз агып, бошоп чыгат. Биринчи протокторду полностью бошотуп алабыз. Сфинктер оддини бошотобуз. Сфинктер одди муну 3кө бөлөбүз. Мына 3кө бөлгөндөн кийин киндик менен плечого тартабыз. Колтукка эмес, плечого. Ошондо сфинктер одди мына бул жерде. Өттүн тама турган тешиги именно бул кыздыкы бул жерде турат. Кээ бирки кишилердики киндик ылдыйраак болот, кээ биркисиники кичине мындай өйдөрөөк болуп калат. Ушул нерселерге дагы маани беришибиз керек. 3кө бөлдүк, желкеге өлчөдүк. Өттүн кайсыл жерде турганы киндик менен колтукка тартабыз. Ошондо өт нол жерде турат. Ошондо биз терини дагы ачыштырбастан ылдый көздө басып туруп, мындай кылып өттү бошотушубуз керек. Эч кандай бул жакта биз бошоткондон кийин проток менен сфинктер оддини бошоткондон кийин эч кандай приступ бербейт, коркпош керек. Ташты, өттү өзү пайда кылдыбы, өзү эритип, аны жок кылат. Мындан эч коркпош керек. Полиптен аябай коркуп атат. Полип бул териде жабышып турат. Өт калтанын ичинде териде жабышып мындай болуп салаңдап турат. Бул үзүлбөйт, тияка приступ бербейт. Ал үзүлсө дагы ал чыйып кетет. Полиптен эч кандай коркунуч жок. Андан такыр ойлонбосо дагы болот. Дарылоо жолу биринчи күндө биз ошондой сөөктү түздөп, таза костюм, диафрагманы азыраак бошотобуз. Андан кийин ички органды ошо кичине козгойбуз.
кичине ойготкондон кийин биз очищенияга жазабыз. Очищение жазып, ичти тазалап келген, мисалы үчүн бардык жерде биринчи очередь ремонт жасардан мурда биз буларды көчүрөбүз, шыпырып, тазалап, үйдүн ичине евро жасаш үчүн. Ошондой эле биз дагы ичибизди биринчи очередь тазалайбыз. Евро жасаш үчүн. Кишечникти жуабыз. Мунун противопоказания эч бир противопоказаниясы жок. Биз бүттүн противопоказания көрсөтүлгөн нерсеге мен жакын жолу даже ал жөнүндө оюмду дагы алаксыткым келбейт да. Мен кылган методдордун бардыгы каршы көрсөтмөсү жок нерселерди жасайм. Каршы көрсөтмөсү бир гана денеде аллергия болсо, анан алкогол ичкен кезде, ошол кездерде мен аларга процедура өткөзбөйм. Андан башкасына мисалы үчүн денесинде кычыт болсо, ага колдонбой турган нерселерди колдонбойм, колдоно турган нерсесин колдоном. Аллергия болсо да, аллергия дагы биздин ички органдан. Андан башка противопоказания бизде жок. Массаж дегенде бизде жанагы май менен шыбаган деп ойлонот. Ал да жакшы. Эч болбоду дегенде ошондой массажды алып турушубуз керек да. Бутту. Көтөр. Мына жерде таптакыр күч жок. Эгерде биз мына жердеги кишечникти бошото турган болсок, ашказанды бошотуп, жакшылап ушуну массаж жасай турган болсок, мына көп баспайбыз, катуу баспайбыз. Даже бойлду пациент такыр сезбеш керек. Бир гана биздин колубуз сезиш керек. Кайсыл жерде оору бар, кайсыл жерде. Мына ошо бошоду. Ана бутту карма. Мына. Курсактын эмеси. Ушул нерсе биздин бүт организмге курсак негизги орган. Адам баласы жаралганда киндиктен азыктанып биринчи курсак жаралат, андан кийин скелет жаралат, андан мышца жаралат. Оору дагы биринчи биздин курсакта башталат. Биз спазм алганда бул диафрагма кысылат дагы, ашказан жыйрылат, өт жыйрылат, боор жыйрылат. Ошол спазм болуп калган кезде бул жак организмге жетиштүү азыкты бере албай калат да, биз жеген тамактан канга керектүү азыктар бөлүнүп чыкпай калат дагы, анан биздин сөөктөрүбүз, муундарыбыз, мышцаларыбыз, нервтерибиз ооруй баштайт. Ошон үчүн биринчи биз курсактан карашыбыз керек. Эгерде биздин сол жагыбыздан спазм болгондо, сол жакта диафрагманын астында ашказан жайгашкан. Биз дем алган сайын курсак менен 12 жашка чейин, 15 жашка чейин курсак менен дем алат. Себеби аларда стресс жок, ошон үчүн диафрагма кенен иштейт. Бул биз ичке демди алган кезде биздин өпкөбүзгө 8 литр кислород батыш керек. Биз спазм алганда 2 литр, 3 литр эле кислород алабыз дагы, бул организмге жетишпестен кыйналып баштайбыз. Ошол эле кезде биз диафрагманы бошоткон кезде ашказанды иштетет бул жагы, дем алууда. Бул жагы боорду иштетет. Азыр бизде келген пациенттердин почти 70% боор менен жабыркайт, 70-80% бөйрөк менен оорушат. Аны көпчүлүгү маани бербейт. Бизде хондроз деп желкебиз уюп атат, далыбыз тартып атат. Азыр чындыгында бул өт менен бөйрөктөн болот. Ошол өт менен бөйрөктүн тартканыгы чыкыйды оорутат, башты оорутат чыңалып. Ошонун бардыгы ушул жактан диафрагма. Диафрагма спазм болгондо бул кызыл өңгөчтү ылдыйга тартат. Биздин ички органдын баары ушу кызыл өңгөчкө илинип турат. Буну спазм тартканда кээ бир балдар мындай бүкүр болуп калат. Ошол стрессти психологдун эсебинен же кимдир бирөө чыгарбаса, ал өмүр бою бирөөгө найразычылык, даттануу менен өтүп кеткен кишилер бар. Мына кастопрафтар буну кырсылдатты, ары бери бошотту, жан баштап. Бош. Мындан да кылып бүт белдерди түздөдү, ары тартты, бери тартты. Бирок диафрагма бошомоюнча ал кайра кыйшая баштайт. Биз бул жакта ичти бошотмоюнча ал эч качан түздөлбөйт.
убактылуу гана түзөлөт да кайра кыйшаят. Мына биздин таза кости кыйшык болгондон бел омурткабыз кыйшыктагы бул жак бир жак бутубуз кыска болот да, биз ушул бойдон жүрбөйбүз да, аны түздөйбүз дегенде бул жакка кыйшыйтабыз. Бул плечо көтөрүлдү да, бул плечо түштү дагы, сумка бул жагына көтөрө албайбыз да, бир жагына көтөрүп жүрөбүз. А ушул бойдон кетпейбиз. Эми бул жакка түздөйбүз. Ошондо позвоночник искривление. Таза костини биринчи күнү юмейхо деген массаж менен түздөйбүз биз. Андан кийинкиси висцеральный массаж менен кишечниктерди восстановление кылабыз. Үчүнчүсү уже диафрагманы түздөп баштайбыз. Негизги максаты меники бир нерсеге байлап койбош керек да адам баласынчы. Мисалы үчүн чогуу жашап жүрүп, бир 30 жыл, 40 жылдан карасаңыз, абышкасы кара чай ичет дагы, жубайы болсо көк чай ичип калат. Ушундай нерсеге мен байланганды аябай жаман көрөм да. Кээ биркилери ушулга дары дармектен мен дары ичкен жокмун, химикат ичкен жокмун, мен чөп ичип атам дейт. Чөпкө дагы зависимый болуп калганды каалабайм да. Ар бир органды бизге Алла Таалам берген, защитаны берген. Мына сыртта деле ар кандай микробдор кирип атат, мурдубуз тазалап бизге таза аба менен киргизип атат. Эгерде ондай защитабыз жок болсо, элдин баарында эле оору жукмак. Ошол защитаны, иммунитетти көтөрүшүбүз керек. Иммунный защита иштесе, организм өзү күчтүү иштесе, азыр эле айтып кеткендей, өт бизге толук кандуу тамып тура турган болсо, эч кандай оору болбойт. Ошон үчүн мен бир нерсеге байланып калгандан алысмын. Табигый илгерки мурдагы калыбына келтиргенге аракет кылам. 15 жашында 20 жашка чейин биз эч кандай нерсени ылгаган эмеспиз. Кечинде жатканда, эгерде биздин өтүбүз жакшы иштебесе, кечинде курсакты тойгузуп жатканда, эртемен турсак ошол бойдон турабыз. Ошондо өт иштебеген болот, ички орган иштебеген болот. А биз канчалык тамакты ичип жаттыкпы, эртемен турганда курсагыбыз ачып калат. Аябай тамак ичкибиз келип калат. Ошондо биздин ички орган өт иштеди, анын баардыгын иштеп чыгарды уже. Ошон үчүн биз өзүбүздүн организмди иштеткенге жардам беришибиз керек. Сырттан алган нерсеге мен таптакыр каршымын. Убактылуу гана бир нерсени колдонсо болот. Мен бул ичти жуугандан кийин, тазалагандан өттү өзү көрүшөт, айтып келишет, өтүм чыкты, тазаланды деп. Андан кийин мен убактылуу гана 1 айга чөп берем. Ал чөптү өзүм бир 27-28 чөптөн даярдаганмын. Ошол чөптү ичет, ал кишечниктерди, ичегилерди, өттү, боорду, бөйрөктү тазалап, табарсыкты, женский, мужской половой органды восстановление кылуучу чөп. Анын дагы противопоказаниясы жок. Давлениени көтөрбөйт, түшүрбөйт, канды азайтпайт, коюлантпайт. Ошол дарыны, ошол чөптү 1 ай гана колдонгонго уруксат берем. Мага келгендерден көпчүлүк айтат, рахмат, Алла разы болсун. Бул жерде шифа берүүчү бир гана Алла Таала, биз себепкербиз. Эмне болсо бардыгын жеп атам, Кудайга шүгүр, эртең менен турганда сергек жакшы туруп атам дейт да. Ал сөздөрдү укканда мен дагы сүйүнүп каламын.